Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз сабагыбызда Жалал Абад облусуна байланыштуу экинчи сабагыбыз. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын алгач максаттары менен таанышып алалы. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбызда Жалал Абад облусунун калкынын өзүмө беребиз. Ошондой эле облустун административдик аймактык бөлүнүүсү менен таанышып, ага анализ жүргүзөбүз жана негизги калктуу аймактары менен таанышмакчыбыз. Алгач сабагыбызды баштаардан мурун өткөн сабактагы Жалал Абад облусуна арналган биринчи сабагыбызда биз силер менен Жалал Абад облусунун жаратылышын жана географиялык абалын өзүмө бергенбиз. Анда эмесе ошолорго тиешелүү болгон бир канча кызыктуу суроолор берилген. Ошол суроолордун ичинен аткарууга бир аз көңүл буруп, аткарууга бир аз убакытты талап кылган жана ошондой эле бир канча окуучулар ката кетирген тапшырмалар болгон. Анда эмесе ошол тапшырмаларды, ошол суроолорду биргеликте жообун издеп табалы деген максатта ошолорду кайталайлы. Анда эмесе биринчи суроо бул төмөнкүдөй болгон. Биз буга чейинки өткөн Чүй, Нарын жана Талас облустарынын кайсыл райондору Жалал Абад облусу менен чектешет деген суроо болгон. Анда эмесе алгач бул суроого жооп алардан мурун Кыргызстандын административдик райондорунун картасына көңүлүбүздү буралы. Демек, өзүңөр картадан байкап тургандай, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу менен Талас облусунда 3 район, Чүй облусунун 1 району, ал эми Нарын облусунун 2 району чектешет экен. Анда эмесе бул кайсыл райондор экендигин билип алалы. Демек, Талас облусунда бул Кара Буура району, Бакай Ата, Талас району, Чүй облусунда Панфилов району, ал эми Нарын облусунда Жумгал жана Ак Дала райондору. Экинчи сурообуз дагы ушул картага тиешеси бар. Себеп дегенде ал суроо төмөнкүдөй болчу. 1980-жылы Жалал Абад облусунун административдик тарыхый калыптануусунда 1980-жылы кандай өзгөрүү болгон деп. Биз буга чейин Талас облусун карап чыкканда биз ушул түшүнүккө көңүлүбүздү бурганбыз. Анда эмесе ушул картадан биз силер менен 17-санда көрүп турган Жалал Абад облусундагы аянты боюнча чоң райондордун бири болуп эсептелген Токтогул району 1980-жылы Талас облусунун курамына кирген дагы, кийин бир нече жылдан кийин албетте кайра Талас облусунун курамынан чыгып, бүгүнкү күндөгүдөй кайра Жалал Абад облусунун курамына бириккен. Ошентип, биз бүгүнкү сабагыбызга өтөлү. Анда эмесе Жалал Абад облусунун калкы. Демек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун калкы боюнча баардык сандык маалыматтар Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин 2019 жылга карата берген маалыматтардын негизинде даярдалган. Анда алгач көңүлүбүздү Жалал Абад облусунун калкынын саны менен баштайлы. Демек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда 1.238.750 киши жашайт. Бул көрсөткүч боюнча бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу Кыргызстанда экинчи орунда. Ал Кыргыз Республикасынын калкынын 17%-дан ашыгын түзөт экен. Эгерде уланта турган болсок, ошол көрсөткүч менен бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун калкынын орточо жыштыгы 32 киши километр квадрат жерге, шаар калкы 24%. Албетте биз баардыгыбыз билгендей, буга чейинки биз силер менен карап чыккан Нарын жана Талас облустарына салыштырмалуу Жалал Абад облусунда шаарлардын саны албетте бирден көп. Ошого жараша шаар калкынын пайыздык үлүшү дагы жогору. Ошондой эле карай турган болсок, бул улуттук курамына көңүлүбүздү буралы. Демек, улуттук курамында кыргыздардын 70% түзөт экен, өзбектер 26%, орустар 2% жана калган пайыздарды башка улут өкүлдөрү түзөт экен. Мурункудай эле, урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызда дагы сабакка тиешелүү болгон, ар бир түшүнүккө тиешелүү болгон бир канча кызыктуу суроолор болот. Алардын алгачкысы бул облустун жаш курамы кандай? Же болбосо жаш, же болбосо эмгек курамы дейбиз башкача аталышта. Ошол курамдын мүнөздөмөсү кандай деген суроо. Уланталы. Никелешүүлөр, ажырашуулар жана төрөлүү. Бүгүнкү күндө
Жалал Абад облусундагы табигый өсүш 3,1% түзгөн 2019 жылы. Ал эми некелешүүлөргө көңүлүбүздү бура турган болсок, 2019 жылы 1 жыл ичиндеги некелешүүлөрдүн саны 8775 түзүп, ажырашуулардын көрсөткүчү 1628 болгондагы, ал эми төрөлүү көрсөткүчү 29568 түзгөн. Өлүм жетим көрсөткүчтөрү. Жалал Абад облусунда 2019 жылдын жыйынтыгы менен 5108 киши кайтыш болгон. Ал эми бул өлүм жетимдин негизги себептери катары төмөнкүлөр. Демек, биринчи орунда жалпы Кыргызстандагыдай жана дүйнө жүзүндөгүдөй эле бул кан айлануу системасынын оорулары экен, алар 61% түзөт экен. Экинчи орунда шишик оорулары, ошондой эле тамак сиңирүү системасынын оорулары, тышкы себептер, дем алуу органдарынын оорулары жана жалпы башка себептер экен. Административдик аймактык түзүлүшү же болбосо бөлүнүшү. Өзүңөр картадан көрүп тургандай, бүгүнкү күндө биз буга чейинки карап чыккан облустарга салыштырмалуу Жалал Абад облусунун административдик аймактык түзүлүшү кенен, татаал десек болот. Анда көңүлүбүздү буралы. Демек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусу 8 райондон 68 айыл өкмөтүнөн ага кирген 415 айыл кыштактан жана 7 шаардан турат. 4 андан тышкары 4 шаарча бар албетте. Жана ушуларга тиешелүү анда эмесе ар бир ушул административдик аймактык бөлүктөрдү кээ бирлерине көңүлүбүздү буралы, бирок алгач экинчи кызыктуу сурообуз бул Жалал Абад облусунун бүгүнкү күндөгү губернатору же болбосо өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү ким деген суроо. Ушул инсандын аты жөнүн билип келсеңиздер. Анда эмесе 8 районуна көз чаптыралы. Демек, бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда биз айтып кеткендей жогоруда 8 район бар. Алар Аксы, Ала Бука району, Базар Коргон району, Ноокен району, Сузак району, Тоғыз Тороо району, Токтогул району жана Чаткал району. Жети шаар дедик. Булар Жалал Абад шаары, Майлы Суу, Көк Жаңгак, Каракөл, Ташкөмүр, Токтогул жана Кербен шаарлары. Ал эми бул шаарлардын картадагы жайгашышына дагы көңүлүбүздү буралы. Демек, картадагы жайгашышы боюнча биз көрүп тургандай, демек, шаарлары бир кылка жайгашкан эмес, өзүңүз көрүп тургандай, кээ бир райондордун аймагында 2ден шаар, кээ бир райондордо 1ден шаар, ал эми кээ бир райондордо дээрлик шаарлар жок. Анда үчүнчү сурообуз. Облус аймагындагы шаарчалар кайсылар? Биз жогоруда айттык, 4 шаарча бар деп. Бул кайсыл шаарчалар? Ошол шаарчалардын атын жазып жана картадан белгилесеңиздер. Ошондой эле ири айылдарына дагы көңүлүбүздү буралы. Демек, бүгүнкү күндө калкынын саны көп болгондугуна байланыштуу, албетте бул жактагы айылдарда дагы калктын саны жогору, дээрлик 10 миңден ашык калкы болгон айылдар 10го жакын айыл бар. Анда эмесе ошолордун ичинен эң ири же болбосо эң чоң айылдары кайсылар? Демек, Жалал Абад облусундагы эң чоң айыл болуп Базар Коргон айылы эсептелет. Анын калкы 40.420 киши. Андан кийинки орунда Масы айылы 19.623 киши. Ал эми 3-чү орунда Арстанбаб айылы 15.200 киши. Кийинки суроо. Облус аймагындагы калкынын саны 10 миң кишиден ашык болгон
кайсыл айылдар бар. Ошол айылдарды ушул айылдарга улап жазып келсеңиздер тизмени. Албетте биз көңүлүбүздү Жалал Абад шаарына бурбасак болбойт. Демек бүгүнкү күндө Жалал Абад шаары 1870-жылы негизделген. Ал эми шаар статусун 1877-жылы алган. Ошентип 1991-жылдан бери облустун борбор шаары болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө калкынын саны 111.135 кишини түзөт. Өзү деңиз деңгээлинен 763 метр бийиктикте жайгашып, албетте Бишкек-Ош автожолунун боюнда жайгашкан. Бишкек шаарынан 560 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анда көңүлүбүздү, назарыбызды Жалал Абад шаарына тиешелүү болгон кыска видеого буралы. Жалал Абад облусу Кыргызстандын түштүк батыш бөлүгүн ээлейт. Түндүгүнөн Талас, Чүй, чыгышынан Нарын, түштүгүнөн Ош облусу, түштүк батышынан жана батышынан коңшу Өзбекстан Республикасы менен чектешет. Административдик аймактык жактан 8 районго бөлүнгөн. Алар облустун курамындагы Аксы, Алабука, Базар Кургон, Нокен, Сузак, Тогуз-Торо, Токтогул жана Чаткал райондору 68 айыл өкмөткө бөлүнөт. Облус өлкөнүн аянтынын 16,9% ээлейт. Жалал Абад менин күнүм, Жалал Абад сенин күнүң, келсең курбум көрөсүң, Жалал Абад шаарым бүгүн, мына бүгүн. Жалал Абад шаары Кыргызстандагы чоң шаарлардын ичинен 3-чүсү болуп эсептелинет. Шаар өзүнүн статусун 1877-жылы алган. Жалал Абад облусунун борбору. Шаарда Смол кичи шаарчасы, Спутник, Пригородный, Курманбек, Жеңиш, Достук кичи райондору түзүлгөн. Мындан сырткары Жалал Абад шаарынын курамына Тайгараев айыл өкмөтү кирет. Көркөмүз сонун кулпурат, жагымдуу ырлар ырдашып, кыз жигит бирге үн салат. Жалал Абад менин күнүм, Жалал Абад сенин күнүң. Жалал Абад шаарынын тургундарынын саны дээрлик 114 миңге жакын адамды түзүп, 25ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Шаардын аянты 1677 гектарды түзөт. Ошентип сабагыбызды жыйынтыктоо мезгили да келип жетти. Бүгүн биз сабагыбызда Жалал Абад облусунун калкына кыскача мүнөздөмө берип, ошондой эле административдик аймактык түзүлүшү менен таанышып чыктык. Анда бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча бир канча суроолорго жооп берели дагы сабагыбызды аяктайлы. Анда эмесе биринчи суроо. Жалал Абад облусунун калкынын өлүм житим себептеринин эң негизгиси кайсыл? Жооптор: шишик оорулары, дем алуу системасынын оорулары, кан айлануу системасынын оорулары жана ар түрдүү кырсыктар. Жооп: албетте кан айлануу системасынын оорулары. Кийинки суроо. Жалал Абад облусу кайсыл районунда шаарлар жок? Сузак району, Нокен району, Токтогул району жана Алабука району. Туура жооп: Алабука району. Кийинки суроо. Жалал Абад облусунун кен байлыктарындагы негизги өзгөчөлүк кайсыл эле? Биз буга чейинки өткөн сабактарда эстеп атабыз. Анда эмесе туура жооп: мунай кендеринин болушу болчу. Ошентип
үй тапшырманы жазып алалы. Демек, Жалал-Абад биринчи тапшырмабыз Жалал Абад облусунун калкы жөнүндөгү маалыматты китептен жана интернет булактарынан таап окуп, сабакта берилген суроолорго жооп жазуу. Экинчи үй тапшырмабыз облус райондорун, борборлорун, шаарларды, шаарчаларды жана бүгүн сабакта өтүлгөн ири айылдарды картага түшүрүү. Үчүнчү үй тапшырмабыз Нарын облусунун райондорунун таблицасын толтуруу. Таблицанын шаблону төмөндө көрсөтүлгөн. Ал эми таблицаны биз Улуттук статистика комитетинин stat-kg сайтынан статистика бөлүмүнөн, калк бөлүмүнөн таап, таблицадан алып толтурабыз. Ошентип бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.